Чет өлкөдө жашап жана иштеп жаткан бардык мекендештерибиз өлкө үчүн тынчсызданып жатат. Алар Кыргызстанда болуп жаткан ар бир окуя менен жаңылыктарга көз салууда. Азыркы убакта бөлүнүп жарылбай ынтымакта болгон жакшы баарыбызга. Эскилер кетип, жаңылар келип, жаштын ою жашта. Мародёрлукка алданбашын каалаймын. Шаарыбызды сактайлы и закон болушун каалайбыз. Адилет Урманбеков ыктыярчы болуп, түрдүү иш-чараларга активдүү катышып жүрөт. Коронавирус пандемиясы учурунда ал башка камкор мекендештери менен бирге каражат топтоп, дары-дармектерди сатып алып Кыргызстанга жиберип турушкан. Ал биринчи кезекте өлкө жөнүндө, эл жөнүндө ойлогон, ыплас иштер менен колун булгабаган адамдар бийликке келиши керек деп эсептейт. Азыркы убакта бир гана жаштардын акысы бар. Азыркы Кыргызстандын акыбалын көрүп туруп, жардам бериш үчүн сөзсүз түрдө алар жакшы окуу жайларын бүтүп, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, эч кандай кылмышкерлик иштерде аралашкан эмес болуш керек. Буну биринчиден закон иллюстрацияны кабыл алыш керек. Экстренный түрдө. Кыргызстандыктар арасында Азамат Кеңешчи деген каймана ат менен белгилүү болгон дагы бир мекендешибиз балдары өз жеринде чоңоюп, эне тилинде сүйлөсө деп кыялданат. Ушундай оор кырдаалда элди аймак-аймак болуп бөлбөй, бүтүндөй өлкөнүн келечеги жөнүндө ойлонууга чакырат. Бардык эле мигранттардын тилеги бир эле да. Кыргызстан кичинекей болсо дагы Швеция өнүккөн өлкөлөрдүн бири болгус, бирибиз деп айтканга, баратабыз ошо жолго деп айтканга, ошондой бир шарт түзүп берген бийлик келсе, бизде ошол ырыскы, бизде ошол бакыт, анан буюрса биз тинде балдарыбыз ошо Кыргызстанда, келечекте муундарыбыз Кыргызстанда эле чоңоюп, кыргыз тили менен өссө деген ниет да, ошол. Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү мекендештерге кайрылуу жасады. Алар элди биримдикке жана бардык талаштуу маселелерди укуктук талаада чечүүгө чакырат. Кантегенде биз Кыргызстандагы жанакы бөлүнүп жарылып аткан негизи бул айтылбаш керек, бул сөз. Түндүк түштүк деген эмеге биз уже чекип коюшубуз керек. Мурункулар кээ бир жерден ачык айтып келип, кээ бир жерден жашыруун айткан болсо, биз уже муну сөз менен айтпасак дагы биз жүрүш турушубуз менен, кызматыбыз менен биз ушу нерсени сындырышыбыз керек болуп атат да. Ал арада Россиянын тышкы иштер министрлиги дагы Кыргызстандагы кырдаалга карата өз оюн билдирди. Биз кризистик кырдаалды укуктук талаада сүйлөшүүлөр жолу менен жана күч колдонбостон эртерээк жөнгө салынат деп үмүттөнөбүз. Ошондой эле азыркы саясий күчтөрдү өлкө үчүн ички туруктуулукту жана коопсуздукту сактап, акылмандык жана жоопкерчиликте иш алып барууга чакырабыз деп айтылат Россиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Москва шаары.